Эгерде ушул ла илаха иллалло адамга пайда бергенде, эгер ошо маанисин түшүнбөй эле, жүрөктө ынанбай эле, ишенбей эле айтып пайда бергенде, анда бул мунафыктарга жардам бермек. Аллах таалам не деди мунафыктар жөнүндө? Фиддаркил асфали минандар. Тозоктун эң түпкүрүндө болот деди. Булар ла илаха иллалло айтып эле жүргөн адамдар болчу. Тилинде айтып атат, амалында кылышкан булар. Мечитке барышкан, намаз окушкан, бирок булардын жүрөгүндө бул келменин акыйкаты орногон эмес. Ал нерсеге ынанган эмес. Ичинде жүрөгүндө булардын капырчылык болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мединага сахабалар менен көчүп кеткенде, биринчи тарыхта ислам согушунда Бадыр согушу болот. Ошол Бадыр согушунда мушриктер бүт башчылар менен жеңилет, утулушат. Анан утулгандан баягы жүрөгүндө оорусу барлар өзүнүн байлыгын сактап калыш керек. Анан эмне кылган? Сыртында өздөрүн мусулман кылып көргөзүп, ичинде жүрөгүндө капырчылыгы бар. Намаздарга келип коюп, ла илаха иллалланы айтып коюп жүрө беришкен. Акчаларын, байлыгын сактап калыш үчүн. Себеби биз исламда адам сырткы өкүмүн кылабыз. Бир адам мен мусулманмын десе, сен чын эле мусулмансыңбы? Сен жүрөгүң кандай болду экен деп жүрөгүн аралашып отурбайбыз. Болду. Биз сырткы өкүм, сырткы нерсе менен өкүм кылабыз. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы алардын жүрөгүнө кирип чыккан жок. Мусулман деп келди, мусулман кылып кабыл алды аларды. Кабар берилген алардын мунафик экенине. Ида акал мунафикуна қалу нашхаду иннака ла расулуллах. Эгерде мунафиктар келип сага айтса, биз куәлик беребиз сен Аллахтын элчисиң десе, валлаху я'ламу иннака ла расул. Аллах билет сен анын элчиси экенин. Валлаху яшхаду иннал мунафиқина лакадибун. Аллах куәлик берип айтат, чындыгында мунафиктар булар жалган айтышып атат. Эмнеге? Иттахаду айманахум жунна. Алар имандарын калкан кылып алды дейт. Ушул иманга кирдим деп дүйнөсүн, кайсы бир кызыкчылыктарын сактап калыш үчүн ислам менен сактанышат. Канча ла илаханы айтып жүрүштү да, келип күбөлүк берип атат. Ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах деп. Бирок жүрөктөрүндө ишенген жок. Зекет берчи, садака берчи, намаз окушчу сахабалар менен жүрүп, ла илаха иллаллахны айтып жүрөгүндө ынанбаган адамдар. Ла илаха иллаллахны айтпай эле, бирок жүрөгүндө ишенип айтпай койгон адамдар. Же ла илаха иллаллахны айтып жүрөгүндө ишенип, бирок амалы менен ага каршы келген болбосо, мына мунафыктарга жардам бербеген дейле, бул жактан да жардам бербейт. Аябай коркуш керек, буга маани бериш керек, үйрөнүш керек, убакыт бөлүш керек. Кээ бир адамдар ойлошу мүмкүн, эми бул мунафыктар мен ишенип атпаймынбы жүрөгүмдө деп. Бирок ишенип туруп, ушул келмеге каршы кылган амалдарды өзү билбей калган учурлар бар. Ушундай караңгылыктан, сабатсыздыктан, жахилдиктен, илим албагандыктан карама каршы келет ушул келмеге. Ал эми тиги мушриктер билген, биз азыр мусулман болуп кирсек, бул келмеге каршы амал кылбаш керек. Ошону билип туруп анан алар келмени айткан эмес болушкан. Ал эми бүгүнкү күндө берки жанагы бүү бакчысы деле ла илаха иллаллахны айтып атат. Түркистанды уксаңыздар керек. Ошол жерде эмне болсо желанияң айт, сага ишке ашат. Баланча деген ыйык жер бар. Ошол жерден сурасаң, эмнесин сурасаң баары ишке ашат. Аяка коюн апарып соёт, ошончо акчасын коротот. Ушул келмеде ихлас камтыйт, якин камтыйт, чынчылдык камтыйт, сүйүү камтыйт, Аллахка болгон моюн сунуу камтыйт, Аллахтын өкүмдөрүн кабыл кылуу деген камтыйт, жана Аллах таалам жалгыз өзүн тастыктоо камтыйт, жана Аллахтан башка сыйынуучу заттар, ошолордун баарын четке кагуу камтыйт. Мына ушуларды жакшылап жүрөгүнө сиңирип түшүнүп алган болсо, мына ушул турбайбы, кептин баары ушакта турбайбы. Эмнеге эле ла илаха иллаллах кыямат кайымда таразасы 7 кабат асман, 7 кабат жерден да оор болот. Субханалла, ушундай топ адамдар болгон. Ла илаха иллаллах маанисин билип туруп, намаз окуганча өтүп кеткен адамдар бар. Мына ошол менен буга чейин кылган күнөөлөрүн баардыгын жуулуп, ушул бир кагазда жазылган ла илаха иллаллахтын келменин маанисин туура түшүнгөндүктөн бейиш кирген топтор бар. Исламга чейинки коомдор. Эмнеге десе, алымдар айтат, бул адам ла илаха иллаллах маанисин түшүнүп, иманга келип, амалын аткарайын дегенде жаны чыгып кеткен адамдар. Жүрөгүндө чынчыл болгон булар, ихластуу болгон. Мүмкүнчүлүк болбоду амал кылууга. Кимде ким ла илаханы айтып, жана Аллахтан башка сыйына турган нерселерге капыр болсо деген сөз. Мына ошондой мусулман дагы жалгыз Аллах иманга келип, ла илаха иллаллахны айткандан кийин Аллахтан башка сыйынылчу деген башка бир атап алган заттарга капыр болуш керек деп атат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Мына ошондо пайда берет бул келме. Бул бир жагы эле. Мин дунилла деген Аллахтан башка эмне гана болбосун, бирөөнү да моюн албайт, ынанбайт, ишенбейт ал нерселерге. Жүрөгүн жалгыз Аллахтын өзүнө гана байлайт. Ошого тозокко арам болот. Ошол адамга бейишке кирүү важип болот. Ал эми азыр субханалла канча деген шубхаттар бар.
Шубхат деген ушундай бүдөмүк маалыматтар бар. Туруп эле ыйманга каршы нерсени деле сүйлөп салат, ыйманга каршы келе турган нерсенин ынанып ишенип кетет. Ошон үчүн биз жамандыкты мен үйрөнөм, жамандык болгон үчүн эмес, ошодон сак болуш үчүн. Анан биз да ушул ширкти үйрөнөбүз, ушул келмеге каршы келе турган нерселерди үйрөнөбүз. Максатыбыз биз дагы ошол чуңкурга түшүп кетпейли. Капырчылыктын чуңкуруна, ширктин чуңкуруна, адашуунун чуңкуруна түшүп кетпейли деп коркуп, алдын алып, сактык кылып үйрөнүп атабыз. Жана өзүбүздүн жакын адамдар, үй бүлөбүздү башка адамдарга да эскертиш керек. Мен билбей калдым, укпай калдым деп өкүнүп калбайлы. Тозокто кыйкырып бакырып ыйлап аткан коомду Аллах Таалам Куранда сүрөттөйт. Таллохин кунна лафи далалин мубин дейт. Аллах менен касам ичип айтабыз, биз өтө ачык айкын адашууда болуппуз дейт. Эмне адашууда болупсуңар? Жообун уксаңыздар, эмне деп атат? Эмне адашуу десе? Таллохин кунна лафи далалин мубин ид нусаввикум би роббил аламин. Көрсө биз бул дүйнөдө башка нерселерди ааламдардын роббисине теңеп алган турбайбызбы дейт. Ширк деген эмне? Теңөө да. Аллахка сыйынгандай башка бирөөгө да сыйынып койсо, Аллахтан үмүт кылгандай башка бирөөдөн үмүт кылып койсо, теңеп эле көп бир адамдар ойлойт, ширк кылуу, капырчылык кылуу десе эле бул Аллахка сыйынып атам да, главный сен Кудайга ишенип атасыңбы? Болду. Буга деле ишенип кой, эмне проблема? Деп түшүнүшүп алгандар бар. Сен да башка бирөөнүн ишенимин урматта да, ал деле ташка сыйынып атат, ал деле отко сыйынып атат. Кел, сен деле бир аз келип бул жакка да келип бир аз зиярат кылып, ибадат кылып кой, сыйынып кой сен деле. Биз деле барып сыйынып коелу деп мисалы. Бар ушундай чакырык, толеранттуулук, бул бири-бирибиздин ишенимибизди сыйлайлы деген. Меккенин мушриктери пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келип, бир күн биздин Кудайга сыйынайлы, экинчи күн сеникине сыйыналы деп. Анда каяка кетет ла иляха илlalloh маанисин? Мына ушул түшүнбөгөндөр. Анан өздөрүн исламдын ойчулу деп атап алат.